Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Баткен областына караштуу Кадамжай районунун Орозбеков айыл аймагынын тургуну менин жердешим, мен сыйлаган агалардын баш сабында турган Абдинаби Назарбаев деген мырза жөнүндө эки сөз айткым келип турат. Колдо бар алтындын баркы жок деген кыргыздын улуу сөзүн эске алуу менен биз өзүбүз билген, тааныган, сыйга татыктуу инсандарды бир аз эске алып, сыйлап, атак, даңкын даңазалап турган бул парз и карз болуп эсептелет деп мен билем. Айтайын дегеним, Абдинаби агабыз көп жылдар бою органда, тагыраак айтканда, милицияда иштеген, азыркы учурда ардагер, Орозбеков айылдык кеңешинин төрагасы, жеке коомдук ишкер, жазуучу, акын, ошондой эле дүйнө таанымы терең, кыргыздын келечеги үчүн кайдыгер эмес, эртеңки күндүн кандай болоруна акылы жетип, идеология боюнча, ошондой эле кыргыздын нарк, населе боюнча түшүнүгү кенен, ар дайым изденип, коомчулукту жакшы жактарга үндөп келген миздүү кишилерди унутта калтырбашыбыз керек. Анда эмесе баарыңыздарды ушул Абдинаби Назарбаев мырзанын берген маегинен бир аз үзүндүсүн чогуу көрөлү деп турам. Назар салыңыздар. Биз кимдир бирөөдү сен могуну карман андай дегенден алысмын мен. Бүгүнкү күндө ислам дининдеги жанагы баалуулуктарды пайдаланышыбыз керек да. Кандай тарбиялык багыттар керек? Мисалы үчүн, эне тийүүлүктөн баштап баланын тарбиясы, генофонддун тазалыгы, ата менен баланын ортосунда мамиле милдеттери, кошуна менен кандай мамиледе болуу, саламдашуунун мааниси, жаш жубайлардын ортосунда мамиле милдеттери, улуттук биримдик, жалпы улуттук биримдик, жаратылышты коргоо, ата мекенди сүйүү кайдан башталат, илим билимдүүлүк, маданияттуулук, кыргыздын салтын билүү, кыргыз элинин тарыхын билүү, жаштарды кесипкейликке тарбиялоо, тазалык, адал менен арамдын айырмасы, мээримдүүлүк, кечиримдүүлүк, сабырдуулук, кайрымдуулук, ар намустуулук. Мына ушул баардык ислам дининдеги баалуулуктар, кыргыздын каада салтына журулушкан баалуулуктар. Бул биздики кыргыздыкы болгон. Буну бөлүп кароо мүмкүн эмес. Бунун терс жагы бар. Адам өлтүрүү, уурулук, каракчылык, сойкулук, зына, паракор, көрө албас, эки жүздүүлүк, аманатка кыянат, бирөөнүн аксын алдап жегендик, текеберлик. Эгер адам баласы ушул азыркы айтылган адамдык асыл сапаттарды, адеп, ыймандуулуктун ар бир менин темадагы маанисин билип жашаганда, биздин кыргыздын каада салты, тили, маданияты, тарыхы, кыргыздын теги бир, каны бир, баласы атасын сыйлайт. Жанагындай төрөп таштап кеткендер болбойт, жанагындай оозго албай турган ыплас нерселер болбойт. Мына бүгүнкү күндө бизге Европадан таңылып аткан эркек менен жашаса болот, аял менен жашаса болот, же болбосо аялдын фамилиясын өтүш керек дегендерге туруштук бере турган биздин баалуулуктар кыргыздын нарктуулугу менен, каада салты менен ошол ислам дининдеги баалуулуктар жуурулушуп жүргөндө да гана тарбия сиңимдүү болот. Нарк населиңди сакта деген сөз кыргыз наркың менен насил деген тукум деген билдирет. Насил, нарк, баалуулук. Нарк населиңди сакта деген сөз адамдык баалуулугуң, тукумуңду сакта деген билдирет. Азыр тарбия деген үй бүлөдөн болот, бала бакчадан болот, окуу жайдан болот, жогорку окуу жайдан, коомчулуктан тынымсыз жүрүп туруш керек. Ошол жоктугунан, ошол бөлүп жарылуулар, же болбосо жанагындай рекет болуп баягыда бири-бирине кызматта да ошондой болуп атат. Ошол тарбия жетишсиздигинен болуп атат. Мен эмемде да. Ошол өнүгүүгө туура багыт берүүчү тарбия болуш керек да. Бул тарбия эч качан эскирбейт. Мына техникалар эскирет, мыйзам эскирет дегендей, тарбия эскирбейт. Мамлекеттин бирден бир бул милдети бул тарбиялык багытты жөнгө салуу. Ошол тарбия жетишсиз. Сен таза болсоң, мен таза болсом, коом таза болот деп айтылат. Же болбосо Чыңгыз Айтматов айткан, мына адам болуш эң кыйын дейт. Бирок адам болууга тарбиялоо, жанагы мен айткан адамдык баалуулуктар, адамдык асыл сапаттарды окутуш керек. Ошону билип жашаш керек. Биздин
паспортубуз кыргыз, анда менде паспорт алабыз го, жарандыгыбыз. Ошондой эле адамдын паспорту ошол адеп ыймандуулукта негизи. Ошол жок болгондон кийин биз айвандан айырмабыз жок болот. Айыл жерлерде дагы уруу сүрүштүргөндө максатсыз сүрүштүрөт. Бири-бирини кемсинтет. Жанагында мен сен могу уруудасың, сен тиги уруудасың, бири-бирге жакын жолоктус келбейт да. Бул да текеберчилик болот. Аны жана уруу сүрүштүргөндө жанагындай болуп атпайбы? Ал өзүнүн урууну айтып, мен могу уруудамын деп айтканы менен bir maksatlı sürüştürüş gerek de uruldu. Bir adam balası uru sürüştürgende çoğun bir darakты köz aldığını elestetip, ar bir daraktın şağına ar bir urudun ökülü katarıp Kırgızды kaytıp biriktiriş gerek de. Ama sen urumu bu içkilik bu tingde bu bir mınday tamırga barıp koşulup özögü Kırgız, tegibiz bir, kanыбыз bir degen düşünük boluş gerek. Tileke karşı uşunday memelerdagi okuu memelerde jetisiz bugün günde. Ben çoğun ele kişi aksakaldардың dagı uşunday уруу сүрүштүргөндө ошо максат сүрүштүргөндө эме кылып калсам, же болбосо өзүнү башка уруудан жогору койгондорду эме кылып калсам, мен өзүм ушуну жазганмын, изилдегенмин, мен уялам мисалы үчүн. Качан гана адам баласы ошол адамдык асыл сапаттарды билип жашаганда, ошол терс көрүнүштөргө барбайт. Ошону өзүнө өзү көзөмөл кылат да.